Assalamu алейкум, урматтуу биздин Ырсалы ынтымак YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кандайсыздар, барсыздарбы, тынчсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу туугандар, комментарийга көп келет. Машиналарды выкупка эле сата бересиңер, сатып алгандар барбы деп. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүгүн 18 машина выкуптан бул туугандар төлөп өтүп машиналарын өзүнө өткөрүп атат. Мынакей биякта биздин БК договор жазап, лизинг бойдон келген акт менен прием передача менен договор кылып, булардын ПТС болсо электроны, экинчи күлүштөрүн бирден очереттеп, кезектеп өткөрүп берип атат. Бул жакта балдар, соответственно, эшикте дагы балдар. Бир-эки суроого жооп бере кетип тургандар барбы я? Выкуп төлөп бүткөндөрдөн бир аз компания тууралуу отзыв таштап дегендей. Жашырыштын кереги жок, ачык айткыла. Любой эле жумушта өйдө ылдый болот дегенде 3 жылда кандай кыйынчылыктарды көрдүңөр? Кандай вопростор болду? Сиз Солярис төлөп бүттүңүз, Солярис төлөп бүттүм. Канча 3 жыл айдадыңыз? Тоголок 3 жыл айдадым. Тоголок 3 жыл айдадым. 20 августтун 20-сына алгам менче, 24-үндө өтүрдүм. 3 жыл тоголок өзүм айдадым, бир болду практически. Как договордогудай эле төлөдүм акчаны. Лишний акча төлөгөн жокмун. Кудай калса азыр документтерди алып атам, экинчи күлөч. Секин оформление болуп ишти кылабыз. Советую кыскасы. Келгиде алгыла ишти кылайлы. Куттуктайбыз да бир жолу. Ошо биз дагы сиздерге ушинтип машинаны чыгарып берип ушул күнгө жеткиргениңизге себепкер болгонуңузга биз дагы Кудайга шүгүр сыймыктанабыз дегендей жакшылыктарга айдаңыз, Сиз да бир-эки сөз айта кетесизби? Сиз? Мен сатып алгам да. Сиз бирөөдөн өткөрүп алгансыз, Выкуп өткөрүп алгансыз. Кошулаган. Бул братчы, сен төлөп бүттүңбү? Канча жолу просрочка кылдың, ошону айта кетчи видеого. 5-6 жол просрочка кылдым. Сенден бирөө машинаңды тартып алып койдубу? Жок, тартып. Туугандар, бу жерде просрочка кылдың дегендер, кийинки адамдар да бул видеону көрүп аткандар, бизден ал просрочка кыла берсең болот экен деген максатта эмес. Просто бизде эл катары эле бу жерден өз мекендештер менен компромисске бар иштешебиз да. Мына действительно ситуацияны айтып түшүндүрүп ушундай болуп аткан болсо положение киребиз. Мисалы үчүн 2-3 жолу просрочка кылган бул прямой мындай кандай себеп да, мемеге расторжение договор жасалган. Бирок биз андай действияларга барган жокпуз. Мындай нормальный иштешкен адамдар менен ушул күнгө чейин иштешип келип атабыз. Машиналарды өткөрүп берип атабыз дегендей. Азыр бул жакта байкелер силер төлөп бүтө элексиңер, Ноябрьский элесиңер, Бияктагы байкелер келди бир киши. Бирок азыр дан момент машина жок болуп атат да, ошого жок дедик. Азыр бизде эшикте көпчүлүк эшикке чыгып кетти. Эшиктен чыгып тартып көргөзөлү. Урматтуу туугандар, Кудай кааласа бүгүн эми буга чейин эле толтура деген машиналарды өткөрүп бергенбиз, чыгарып бергенбиз, өткөрүп бергенбиз. Бирок баягы видео тартып негедир меме кыла бербечү экенбиз. Оказывается, бул биздин клиенттер итак эле бизде доверие менен колдонушат. Ошого биздин машиналар өтүп аткан үчүн мындай нерселер тартып меме кыла бербечү экенбиз. Биттиз эле. Просто акыркы убактары негедир биздин таксопаркты жаман көргөн башка конкурент тараптардан негативный нерселер келип атат да. Ошого бул деген биздин клиенттерге эмес, биринчи очередь биздин конкуренттерге. Биз ушул машиналарды чыгарып берген үчүн биз менен элдер иштешип атат. Бул эжеде бул машина Солярис выкупать этип бүткөн. Алып арендага бүгүн бул эжеде келген. Бирөөнүн келинчегин видеого тартып тура эмес го деп ойлойм. Ушул машиналар төлөнүп бүттү, өткөрүлүп атат. Биякта адамдар бир-бирден келип 18 машина документтерин алып кетишип атат. Соляристер, основном бүт эле Соляристер. Айына 28 миңден төлөшкөн, булардын выкупной платежу бар болчу 216 миң. Бирок 2019-2020 жылы 216 миң деген чоң акча болчу. Ошого 3 жылдан кийин төлөгөн азыр 216 миң анчалык күчү жок. Бул деген сонун мүмкүнчүлүк болгондо убагында. Ушундай айына 23төн төлөгөнү бар, 24төн, 25тен төлөгөнү бар, 1/4 21 миңден төлөгөн да балдар болгон да, 1/4 машиналарчы. Объем 1/4-төгүлөр. Основном 1/6-лар ошолор 26 миң, 25 миңден төлөп келишти. Акырында соответственно 216 выкупной стоимость менен договордо кандай жазылган болсо, ошондой условия менен өткөрүп бердик. Ошол биздин
мындай кылып аткан ишке акыркы убактары негативный комментариялар көбөйүп атат. Основном эле бешөө бүт эле конкурент болуп кетти. Азыр ташыргытпа бир кыргыздын таксопаркына тет деген ой туугандар. Иштеткиле адуши. Биз көбүн ачып бергенбиз, көбүн үйрөткөнбүз таксопарктычы. Иштеткиле, просто башка таксопаркты жамандаганда токтоткула да. Өзүңөр кандай жакшы жагыңарды айта бергиле. Бирок могул жаман экен дебегиле, могул мындай экен дебегиле. Биз деле канча реклама кылабыз, мен могул таксопарк жаман деп айта элекмин эле. Биз өзүбүздүн эле жакшы жакты айтабыз да. Бирок биздин таксопарктын жакшы жагын айтсаң, кээбирки адамдар ошону көрө албай кетет экен да, эмнегедирчи. Ошого айта кетчү туугандар, арендага машиналар бар. Выкупка жакында Кудай кааласа машиналар чыгат. Nissan Qashqai'lar, да бир эксклюзивный бир сонун корейский машиналар келип атат. Кудай кааласа жакын күндөрү чыгарып беребиз. Ошого биздин каналга жазылыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар, урматтуу туугандар. Ал эми данный момент наличие машиналар арендага бар. Комфорт плюс эконом, в принципе, бизде аз эле. Ошого келип машиналарды дорожный 3 корпус 19-тан келип машина алсаңыздар болот арендага. Выкупка болсо ушул каналда биз менен болсоңуздар, биринчи болуп маалыматтарды алып берсеңиздер болот. Машина бизде выкупка чыкканда 20 болобу, 30 болобу, бир жуманын ичинде сатылып кеткен жок болот. Ошо көрүшкөнчө бар болуңуздар, урматтуу мекендештер.